Бардыңарга салам. Катталып көрүп аткандарга дагы, катталбай көрүп аткандарга дагы баарына салам. Бул видео чыкканда эле фонунан көрдүңүз болуш керек. Бул эмне башкача кагаз гана деп атасыздар болуш керек. Кайсы сөздү жаттайбыз бүгүн, кайсы сөздү үйрөнөбүз деп. Антип кагаз ручкаңызды даярдап алган болсоңуз же сабак өткөнгө, сабак укканга даярданып алган болсоңуз, кагаз ручкаңызды кайра ордуна катыңыз, нары жыйнаңыз. Бүгүн жөн эле развлекательный эле видео чыгарып көрөйүн деп чечтим. А то кечке эле орусча сөздөрдү үйрөнөбүз деп үйрөнө бергенде чарчап да кеттик, Билбейм, сиздер чарчап кеттиңиздерби деп атам. Мен го чарчаган жокмун. Мен могу жерге толтура сабактарды даярдап койгом, мына кагаздарды үйгө да көтөрүп барам, кайра жумушка көтөрүп келем, улам тууралап жазам. Туура эмесин бияка коюп, кайра биринчи, экинчи деп барактап, ушинтип көп эле видео даярдап атам негизи. Сиздер чарчап кеттиби деп кичине интересный историялардан кошуп коеюн деп атам. Эми бул мындай чай пай ичип атканда, болбосо наушникти кулакка салып алып жумуш иштеп атканда эле уга турган видео сыяктуу ушундай бир вариантта развлекательное видео кошуп көрөйүн деп ойлоп атам да. Кандай ойлойсуздар ушул видеонун астына комментарий жазасыздар да. Эгер орусча айтканда войдет, не войдет. Если войдет, дагы да улантабыз. Менин эле историям эмес, башкалардын да историясын кошуп. А если не войдет, анда мурунку эле калыбызда кете беребиз. Сабак боюнча эле кагазга жазып эле. Мен биринчи Москвага келгендеги жумушка орношконумду айтып берейин деп атам. Бир 10 жыл, 11 жыл, 10 жыл же 9 жылбы ушундай мурун келгем, биринчи келгенимде. Күйөөм уже биякта иштейт эле, жарым жылдай болуп калган. Анан атамдын агасынын кызы бар болчу. Ошол эжем жумуштап берем, биякта кыздардын жанында место бар экен, бош место деп. Ошол экөө чакырып анан келгем. Биринчи поезд менен келгем. Болгон аяй көйнөгүмдү, болгон аяй тапчкемдин баарын алып келип алгам. Баягы 25 килограммдык чемоданга толтуруп. Такалуу туфлилеримди алып келип алгам. Ошондо ойлогом го, тыкылдап эле жумушка ушу такалуу туфлини кийип барып иштеп келем деп. Кандай жумуш болоорун деле билбей эле келгем да, бирок мен биринчи келгенде. Биринчи ошо күйөөм жашаган жерине бардык. Анан эртеси Автозаводскаяда жашайт экен эжем, ошол эле метродо кемпир карап, ошон үчүн ошо үйдүн, кемпир караган үйдүн жанындагы кыргыз эженин квартирасында жашайт экен, жалоо аттык эже экен да. Бардык, баргандан кийин анан ушундай жумушта иштей аласыңбы, идиш жууган жумуш деди. Ой, мейли иштей берем дедим. Иши кылып эле иштеп калайын деп атам да, эми биринчи келгенде кайсы жумуш болсо деле макул дей бересиң го. Макул деп ага иштеп калайын дедим. Анан ушул иштейм деп сөзүн берип койгондон баштап эле ошол кыз шаштырып келди. Ошол келинчи мен курактуу эле экен да. Батыраак бүтүрө кал, медкнижка андай деген жазачубуз ал кезде, патент, ошону тезирээк бүтүрө кал, мен кетем деп эле ошентип шаштырды. Болбой эле 1 жума өтүп кетти. Ал кезде медкнижканы 1 жума күтүп анан алат элек. Ошентип 1 жума анын жанында жүрүп, анан биринчи күнү алып барды. Алып барып менеджерге, ошо директорге мени көрсөтүп, ушунун менин ордумда ушул иштейт деп кой, анан кетти. Ошол күнү ал келин квартирадан да көчүп кетти башка жака. Анын ордуна мен жатып калдым, кенен кездер ага чейин эжем жанында жатып аткам. Ал кезде квартирада мындай кенен эмес болчу да, тандап жата турган. Ушу место чыкса эле ошол жерге матрасыбызды салып эле жата берчүбүз. Биринчи күнү белая посудага иштедим. Ой, киши келбептир да көрсө, мен жумуш ошондой болот экен деп ойлоп эле, ой, бул жумуш оңой турбай, жеңил турбайбы, иштей элем деп эле сүйүнүп атам. Экинчи күнү черная посудага иштедим. Кичине кыйналдым, бирок эми бир эле күн иштеп, 2 күн жеңил жумуш тиякта турбайбы, чыдап кое берем деп ал күнү да иштегенге макул болдум. Кичине кыйналдым, бирок кечке эле багы сковородка, казан дегендер аябай оор болот экен. Ошону көтөрүп, неме кылып, жууп, багы раковинадан алып чыгып, кайра алып түшө берип эле белиң ооруйт экен.
резинка фартук берип коет экен айтмакчы. Ошо резинка фартукту кийип алып, анан ичиңе тийгизип көтөрүп чоң кастрюльдарды ошентип жүйткенсиң да. Мейли деп ал күнү да макул болдум. 3-чү күнү залдын, кухнялардын бири европейский ресторан, бири японский ресторан болчу да. Японский ресторандын ошол жерден элдерди каратып жасап берчү. Ошого алардыкы бат-бат булганат эле, ошол жакта эле болчубуз көбүнчөчү. Ошол жактыкын эле жууп жүрөм. Аны жууп бердим. Ага деле макул болуп атам, ой иштей берейин деп. 4-чү күнү кайра белый уборныйды кошуп жүйткенбиз пол жууган күнү. Кечке уборныйды да карамай. Анда деле эң жеңили ошол экен бирок. Кечинде бардыгы бири-бирине жардам берет экен, күндүз ошентип ар ким өзүнүкүн карайт экен. Да бир айта кетчү нерсе, ким эртең эс алам десе, ошол черная посуданы жууп туруп анан эс алат экен. Алардын закону боюнча. Себеби эң оор ошол экен да. 4-чү күнү кайра белая посудага турдум, оңой эле болду. Пятница күнү черная посудага турдум. Черная посудага турсам, обедтен кийин эле посудалар үйүлүп, баягы раковинам, 2 раковинам толуп калды. Бир жагына чайкап, бир жагына жууш керек эле, поварлар урушуп, эки жагымдан 2 раковинага сковородкаларын ыргыта берип, кайсынысы чайкайт, кайсынысы самусу билинбей эле аралашып эле жатып калмыш жерде. Чачым байлай албай калдым. Вообще жетишпейт экен да. Көрсө жууганды билбейт экен. Ушуга чейин андай чоң жерде идиш жууп иштеп көрбөсөм, каяктан билем. Эч нерсени жетишпей, урушуп, поварлар жалап кылып, тиги экөөнү кошуп урушуп, бирөөңөр келип өзүңөр иштегиле деп анан белая посуда тиги эже мен кече черная посуданы жуугам, мен бүгүн жуусам, мага да ден соолук керек деп болбой койду. Анан тиги 17 жаштагы кыз, үчөөбүздүн бирөөсү. Ошол 17 жаштагы кыз кайра черная посудага турду. Мен белая посудага алып жуудум. Эми 5-чү күнү булардын баары эле ресторан, кафеге барып алат экен да. Жууп атам, дегиле түгөнсөм эмне берейин. Официанттар келип, немелерин өздөрү чайкап кетип атат, жанагындай кооз стаканды жууй албай эле калдым. Аны колго жууш керек болчу да, тигилерди го машинка жуйт. Официант кыздар антип стакандарды жууп башташты, кашык дегендерди бат-баттан жууп берди, чуручу болуп эптеп. Ошол күн бүттү. Бутум, колум баса албай калдым. 80 килограмм болчумун даже. Андан деле ашык белем билбейм. Өлө толук болчумун ошондо биринчи келгендечи. Вообще араң буттум. Жер кайра жууп турушуң керек да, өзүң турган жерде. Раковинадан суу чачырай берет экен да кечке. Ал резинка салып коет экен. Резинкадан суу өйдө көтөрүлүп, комнатага суу былч деп былчылдап толуп калды. Же полун эптей албайм, же идишти эптей албайм. Эптеп ошол күндү иштеп бүтүрдүк. Тиги эжелер келип жардам беришип, кыз болсо келбей койду, мага таарынычы. Анын очереди болчу да, анан мен иштей албай калбадымбы. Ошого таарынып, тиги черная посудадан ал жактан келбей койду. Эже эптеп жардам берип атты. Анан үчөөбүз жетелешип алып үйгө кеттик кечинде. Ошондо саат 1:30-2:00 бүтөбүз жумушту. Эртең менен 10:00 келебиз. Коркпогон немелер экенбиз. Өзү аял киши болсок, анан бир 10 мүнөт жөө басып барчубуз да үйгө. Москва-реканын жанынан өтөбүз. Ошону бойлоп келебиз. Азыр 10-дон кийин, тиги 2-ден кийин подъездге чык десе чыкпайбыз. Анда болсо 10 мүнөт ошентип жөө келгенден деле коркчу эмес экенбиз. Келдик дагы анан жатып алдым. Жатып алсам анан Шура эже тургузду. Үчөөбүздүн бирөө. Гуля тур. Чайканып анан жатабыз да. Аябай жаман жыттанып каласың да кухняда идиш жууганда. Салкын сууга бири жуунуп албайсың да. Анан мен жуунбайм десем, эртең менен тура албай каласың анда деди. Мен эртең жумушка барбайм эже, мен иштебейм мындай жумушка десем, чалкасынан кетти экөө тең. Эмнеге деп, анан мен иштебейм, мен оор экен, мен баса албай калдым, белим ооруп атат, бутум колум ооруп калды десем, экөө эртең менен болбой ойготушту мени. Ойготуп эле такыр барбай койдум. Алдашты, басып андай мындай, ой жанып кетет, белиң ооруган азыр басылып калат деп, жок деп болбой койдум. Урушту анан эже. Кандай уят жок немесиң, бүгүн 6-чы күн элдин баары кафеге келет, сен ордуңа ким иштейт, бул экөөбүздү деген
вообще кечке эс алдырбай иштетет бүгүн деди эле. Такыр болбой барбай койдум. Анан акчаңды бербейт сен зарплатаңды деди эле. 5 күн ошондо 700дөн айланса 3,5 миң болмок экен. Мен эже сизге ошол 3,5 миң деп адарт еттим. Кааласаңар бир күн алып келип бүгүн иштетип 3,5 миңди ошого алып берип койгула. Кааласаңар өзүңөр иштеп бөлүп алгыла. Вообще мен акчамды сурап дагы барбайм. Ошол кафеде идиш жууп иштегенимди бүт ыраазымын ошону деп такыр болбой барбай койгом ошентип ошо жумушка. 5 күн идиш жууп ошентип иштеп келген биринчи келгенде.